Саламатсыздар, урматтуу Теңир Толук телекөрөрмандар. Ушул жылдын 10 декабрында ушул адам коргоонун эл аралык күнү белгилемекчи. Ошондой октябрь айында ушул Кыргыз Республикасында акыйкатчы киргизилгенине 20 жыл толгон. Менин сөзүмөн багындырганда бүгүн ушул аткарылмай негизги темалардын болуп ушул адам корголушу жана биздеги ушул акыйкатчы институтунун эмне иш жүрүп жаткандыгы туурасында болмокчу. Бул максатта биз студиябызга Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын Нарын облусундагы ыйгарымдуу өкүлү Андабеков Турлан Турдгазиевичти жана Турбек Турдгазиевичти жана ушул өкүлчүктүн жедек чатчысы Үскөнбаев Кусейин чакырган студияга кош келипсиздер. Жогоруда айткандай алдыда бир чоң окуя турат. Мына декабрь айында ушул адам корголушунун эл аралык күнү белгиленген деп да. Анан биз билебиз бул багытта ушул 20 жылдык тарыхында ушул акыйкатчы институту ушул өлкөдө бир катар иштерди аткарып, бир катар ошол жабырлангандардын укуктарын коргоодо бир топ иштер жүргүздү. Мына ушундай Нарын облусунда дагы болуп атат да бүгүнкү күндө. Анан бүгүнкү күндө ушул Нарын облусундагы акыйкатчынын өкүлчүлүгү эмне менен алек болуп атасыздар дегенде кепти өзүң баштасаң Мырза. Рахмат, саламатсыздарбы. Бул адам укугунун жалпы декларациясы Бириккен Улуттар Уюму тарабынан 10 декабрда 1948 жылы кабыл алынган. Ошондон бери адам укугу боюнча ушул бардык мамлекетте ратификацияланып, ошол адам укугу ушул декларациянын негизинде жүрүп жатат да. Анан ушул декларациянын негизинде эки пакт кабыл алынган 66-жылы. Бирөөсү жарандык жана саясий укуктар жөнүндө, экинчи пакт экономикалык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндө. Анан ушул эки пакттын негизинде эл аралык принциптер, конвенциялар кабыл алынган да. Анан баягы СССР убагында бул ошол СССР тарабынан ратификацияланып, ошо демократиялык ыкма менен башкаруу болгон да. Бирок ал жакта баягы саясий укуктар чектелген болчу. Анан калган укуктары эми Союз учурунда билесиз да, аябай эле баягы саламаттык сактоо, образование тарабынан, турак жай тарабынан бардык мамлекет өзү кепилдик берип камсыздап турганда. Анан кийин биз 91-жылы баягы СССР кулап, анан өзүбүз эгемендүү мамлекет болгондон кийин 92-жылы мүчө болуп кирдик Бириккен Улуттар Уюмуна. Анан баягы как эгемендүү мамлекет катары биз дагы ушул ратификациялап, анан биз жанагы 93-жылкы 5-майда кабыл алынган конституциябыз ушул эл аралык келишимдердин негизинде, жанагы адам укугунун жалпы декларациясынын негизинде кабыл алынган да. Ушул жерде адам укугу ушул жерде толук жазылган да. Азыр бардык эле конституцияда ошол азыркы мына 20-жылы кабыл алынган конституцияда адам укугуна чоң көңүл бурулган да. Бул аябай жанагы баалуу, жанагы даражалуу баягы высший ценности баалуулуктардын катарына кирет да. Ошол адам укугу биринчи туруш керек деген. Анан ошол биздин акыйкатчы институтта дагы 2002-жылы 31-жылда закон кабыл алынган, мыйзам. Анан декабрь 13-үндө 2000-жылы биринчи акыйкатчы шайланган Жогорку Кеңеш тарабынан. Турсунбай Бакир болду да. Андан бери 5 киши болду. Анан азыр 2022-жылдан баштап акыйкатчы болуп атыр болуп кеткен Абдрахматова иш алып барылды да. Анан биздин өкүлчүлүк Нарын областында ушу 2007-жылы түзүлгөн. Анын негизги иштери бул акыйкатчыныкы. Баягы адам укугу боюнча анан ошол мыйзамдын так жана бирдей аткарылышы боюнча парламенттик контролду ушу акыйкатчы жүргүзөт. Мисалы үчүн прокуратура органы ошо аткаруу бийлиги тарабынан мыйзамдардын бирдей так аткарылышына көзөмөлдүк жүргүзсө, биз болсо контролдук жүргүзөбүз да. Анан ошол мисалы үчүн биз арыздарды ошо адам укугу бузулган жерде арыздар менен кайрылса, ошолорду карайбыз, териштиребиз.
укук бузулган болсо баягы тиешелүү органдарга жиберебиз. Анан жана жабык мекемелерге биз мониторинг жүргүзөбүз. Жана мектептерде болсондуктар боюнча мониторинг жүргүзөбүз. Анан сону анализдеп, ошого жараша. Анан бизде дагы закон боюнча ошо акча мыйзам боюнча эки ыйгарым укугубуз бар. Биринчи ошол укук бузулса ошонун калыбына келтирүү, ошо укук бузууларды чектетүү боюнча сунуштама бере алабыз. Ошо кызмат адамдарына. Экинчиден ошол кызмат адамдары ким бузса, ошого жанагы административдик же тартип жазасын колдонуу боюнча да сунуштама беребиз. Эгер алар аткарылбаса, анда биз ошону жанагы өйдө турган органдарга же болбосо прокуратура органдарына беребиз. Ошого баягы чара колдонуу боюнча. Урматтуу көрөрмандар, эгерде сиздер биздин студиянын büyük меймандарына сурооңдар болсо, адаттагы эле өзүңүздөрдүн экраныңызда турган WhatsApp байланыш кызматынан пайдаланып сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Суроолор текст түрүндө гана кабыл алынмакчы. Биз колдон келсе сиздердин суроолорду толук жеткирип жооп алууга аракет кылмакчыбыз. Сен мырза, мынакей адам укугу демекчи кийинки ушул акыркы жылдарды карай турган болсок, жакшы жылыштар менен бирге да өлкөдө бир адам укугун бузууда фактылар ордонду да, айрыкча зордук зомбулук деген нерселер мындай көбөйүп атат. Анан балдар укуктары да бузулат. Бүгүнкү күндө кандай иштерди карап, кандай иштер менен айыптын атасыздар? Bizde bu 2022 жылдын 11 айында жалпысы 309 жаран аргандай ушул маселелер менен кайрылган. Мунун ичине 112 кат түрүндө жолсо арыз даттануулар менен кайрылган. Ошолордун ичинен биз баарын териштирип, бүгүнкү күнү ушул 112 кайрылуунун 42си адамдардын жарым жартылай же толук арыз муңдары канааттандырылганда, же болбосо бул жалпы арыздын 37,9%-ын түшөт. Бизге негизинен эми көбүнчө арыздардын көбүн карап көрсөк, соттук процесстерге ушу байкоо жүргүзүү, ар кандай соттук талаш тартыштарга ушуну көбүнчөсү ошо 41% түшөт экен. Анан эмгек тартиби боюнча кайрылуулар бар. Анан тиги милиция органдарынын ар кандай мыйзамсыз аракетсиздигине жана аракетине кайрылуулар түшкөн фактылар бар. Прокуратура органы 10 факты түшүптүр. Андан сырткары билим берүү тармагына байланыштуу 10 арыз даттануулар бар экен. Эмгекке байланыштуу 8 арыз даттануулар, калгандары жана башка тиги маселелер боюнча да башка кайрылган. Bir-iki faktıga kayıla geçsek, mesela быйылкы жылы апрель айынын 1 апрелде, mesela Koçkar районунун Акчар айылында Бусурман уулу Жаабай атындагы бала бакчанын эмгек жамааты кайрылуу жасаптыр, Кыргыз Республикасынын АККасына. Ушунун жетекчиси туура иш алып барбай, мыйзам иштер жасап, балдардын тамак ашын туура пайдаланбай берип жатат деген кайрылуу түшүптүр. Биз муну иликтеп чыгып, анан биздин Нарын облустук усулдук билим берүү бөлүмүнө сунуш бергенбиз да, териштирүү жыйынтыгы менен. Ошонун негизинде тиги жетекчиси өз кызматын тапшырып, өзү кетти да, жумуштан кетип калды. Ушундай эле окуя биздин Нарын районунун Карачи айылында да болгон. Бул жерде мектеп жетекчилери 11-класстын окуучуларын басмырлоо кылып мындай эме кылышканда, тиги басмырлоо кылып, кемсинтүү кылып, ушундай мазактоо сөздөр менен эме шекелдирген да. Анан биз да муну териштирип, облустук борборго прокуратурага сунуш келтиргенбиз. Анын жыйынтыгында директоруна сөгүш берилип, калган мекемелерди эскертип алышты да. Ал эми ошо эмгек тартиби боюнча да бир 2 факты кайрыла кетейин. Нарын шаарынын тургундары кайрылган Жакшылык Исабек менен Мамед Айдып токтоңуздар. Булар жана Паутина плюс жоопкерчилик деген коомдо иштеп жүрүп, жумуштан бошоп кеткенден айлыгын ала албай жүрүшкөн. Биздин кийлишүүбүздүн негизинде териштирип, мыйзамдын чегинде булардын айлыктарын өндүрүп бердик. Ошондой эле паспорт боюнча мисалы ала албай жүргөн бар экен, 95 туулган Кундуз аттуу кызыбыз. Мунун дагы документтеринде биз тийиштүү документтерди суратып, ар кайсы жерден көлдөн бери документтерди топтоп, паспорт алып берүүгө жетиштик.
негизинен ошону калганы болсо биз жабык мекемелерге мониторинг жүргүзүп турабыз. Бул прокуратура менен бирликте жана тиги кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор кызматкери бар, бизде ошону менен бирдикте облустук жабык мекемелер, мисалы СИЗОдон баштап ЭВС, бизде дагы эме бар, колония поселение бар, ошондой эле психикалык оорукана бар, бизде билесиздер. Ошондо школа интернат, жана мурда Кочкордо анан тиги Жумгалда балдар үйү бар болчу, ошолордун баарын барып жетишпесе, барып ошол жеринен көрүп жашоо турмушун, укуктарын бузулганы баарына көз салып, мониторинг жүргүзүп, жыйынтыгын акыйкатчыга билдирип турабыз. Негизинен. Мурат мырза, могул жерде дагы бир суроо сиздерге кайрылуу тартып, арыз кандай болуш керек, кай жерде жайгашкансыңар деген даректене алганда ушу туурасында маалымат берип кетпесизби биздин көргөндөр? Бизде Нарын шаарынын профсоюзда эсептер бирликтер имаратында 3-этажда 305 кабинетте отурабыз. Анан эшик ачык. Биз кайсы убак болсо арызды кабыл алабыз. Бизде ошол жазуу түрүндө арыз болсо регистрация кылабыз. Анан ишти баштайбыз, дело ачабыз. Анан жанагыдай устный ооз эки кайрылуулар болот. Аларга ошол жерден эле бизде мына специалисттер бар, адистер, жанагы граждандык, жарандык иштер боюнча, же болбосо кылмыш жаза иштери боюнча биз консультациялык кеңештерди беребиз да, укуктук. Анан кайсы органдар кайрылыш керек, ага жеткирбей баягы ишти карап, анан ошондо эки түр менен биз кабыл ала беребиз. Анан кайрылуучуларда сиздер дагы баягы ийгилишине туура келип турчулар болот деп чачын. Бирок туураны соттолот дейли, же болбосо жөнүнө айып таап коюп камакка алынып калды дейли. Ошондо сиздерге мындай ошо прокуратура, ошо ички иштер органдары менен кызматташуу кандай болот? Конфликттер болобу, болбойбу? Кандай иретте кетет? Биз эми ошо по буквам закона деп биз мыйзамда кандай жазса ошонун так аткарылышы боюнча. Адам укугу болсо биз ошол жерден кийлигишебиз. Биз биз арызды күтүп отура бербейбиз. Биз аларды дагы жана мониторинг жүргүзүп атабыз. Ошону выявить этебиз дагы, анан ошол боюнча иштерди козгоп биз да баштайбыз да. Анан биздики баягы прокуратурага караганда биздики төмөнүрөөк, контроль жүргүзөбүз да. Алар болсо надзор, тергейт, анын тергөө органдары бар дегендей. Бирок адам укугу бузулса, биз сөзсүз ага реакция кылабыз да. Ушул акыйкатчылыктын таасири, ошо адам коргоодо, ошо адам укугун келтирде канчалык деңгээлде таасири барбы мында, же баягы өзүң айткандай өзүмдүккө салып коюучулар да болуп калабы? Жок, анын таасири бар да. Таасири бар. Эми биз кээде эле ошол укук коргоо органдарынын өзүнөн да кеткен кемчиликтер болот да. Мына бизде азыр ошол жана аз санда болсо дагы прокуратура органдарына, милиция органдарынын үстүнөн кайрылган арыздар бар да, туура эмес карады деп, же болбосо жанагы превышение власти деп, злоупотребление служебным положением деген ошондой статьялар бар да. Ошонун негизинде биз да реакция кылабыз. Биз алардын үстүнөн жазганга биздин акыбыз бар. Мисалы үчүн областтык прокуратура ошондой кемчиликтерди, шалаакылыкты же болбосо укук бузууларды жасаса, биз генералдык прокуратурага жазганга акыбыз бар. Милиция, областтык милициянын үстүнөн биз ички иштер министрлигине жазгабыз. Ошондо реакция сөзсүз болот да. Реакция болот. Болот. Биз баягы парламент контролду жүргүзүп атабыз да. Биз эч кандай биз омбудсменге башчыбыз, омбудсмен парламентке башчыбыз. Анан ежегодный доклад бар. Ошондо кандай укук бузулган, кандай чечимдер чыкты, кандай ишке ашты, ошонун баарын ошо докладта парламентке окуп берет. Анын парламенттеги кабыл алынган отчет анан оонго кетет да. Токтомго алынат. Аягы 705 мүнөткөн көрөрман сурап атат. Жана айтып калдыңыз, мониторинг жүргүзөбүз деп. Ушу мониторинг жыйынтыктары эмнелерди көрсөтүүдө, ушу мониторинг боюнча эмне айтары деңиз? Жабык мекемелер дедиңиз, буларга кимдер кирет дейт? Жабык мекемелерге мисалы үчүн СИЗО кирет. Жанагы баягы эркиндиги чектелген мекемелер да, СИЗО кирет, бул жанагы псих диспансер кирет, бул интернат кирет. Жанагы ЭВС милициялар камап коюп атпайбы? Ошол жерлер жабык болот да. балдар үйү. Анан ошолорго биз мониторинг жүргүзөбүз. Эгер ошол жакта укуктар бузулган болсо, баягы укуктардын сакталыш боюнча жүргүзгөндө мониторинг демек. Мына бизде башка жагдайлар камтылганбы? Бизде мисалы Жашоо шарты. жашоо шарт, негизинен шарт. Ошол кандай шартта кармалып атат? Анан кыйноолор жүргөн жокпу? Психологический жана физический мындай кыйноолор болгон жокпу? Мисалы үчүн жанагындай
кармаганда уруп сабашы мүмкүн. Ошолорду биз карайбыз. Эми бизде баягы акыйкатчыныкы баягы кененирээк да полномочиясы. А бул боюнча жанагы кыйноолорго каршы улуттук борбор бар. НЦП деп коебуз. Ошолда өзүнүн ишин алып барат да, анан кээде совместно барып мониторинг жүргүзөбүз. Ушундай биздин. Сейин мырза, мынакей акыркы учурларда биздин коомдо ушул аялдарга, балдарга зордук зомбулук көрсөтүү факттары көбөйүп жаткан да. Мына ушундай факттар сизде да барбы? Сиздер келип кандай иштер чыгарды? Бизде бар. Быйылкы жылы ушул үй бүлөлүк зордук зомбулук карата 3 арыз даттануу кабыл алынган. Үчөөнү тең биз бул учурда бизде социалдык өнүгүү башкармалыгында атайын кызматтар менен бирдикте иш алып барабыз. Ошол менен чогуу эле тиги мэрия менен да чогуу иш алып барган фактылар бар. Алар менен чогуу карап, аларга көмөк көрсөтүп, анан бул жерде көбүнчөсү баягы элдешип кетип атышат учурунда. Анан биздеги эмелер, бул жерде эме бар да, кризистик борбор. Ошолорго жаткызган учурлар бар. Жаткызып, аларды сот өнүгүү башкармалыгы бирдикте чараларды көргөн учурлар бар. Бизге дагы бир көрөрмансың суроо келип атат. Эми бул баягы чекимибиздеги суроо экен, онча дагы атайын суроо берген соң окуп коеюн. Саламатсызбы дейт. Жумушка кире албай жатам, окууну быйыл бүткөн. Пенсиядан мугалимдер качан кирет дейт. Сиягы мугалим окшойт. Эми эмне айтар десе, бул жеке мүнөзү суроо экен да. Эми сөзсүз түрдө баягы 60 адамды алдап соолоп ушундай дейт, балким ошол пенсиядан мугалим жакшы иштеп аткандыр. Бул эми менимче бул жеке адамдар ортосунда чечүүгө маселе болсо керек. Анан сиздер бар пенсиядагы адам пенсияда экенсиз деп жумуштан чыга албайсыздар, андай укук берген эмессиздер. Эмне айтасыз Кузем мырза? Көрөрмөн сырын жооп бересиздер. Эми болбосо эмгек укугуна байланыштуу да. Бул эми биз пенсионер экенсиң деп кетире албайбыз. Эми ал жана баягы курултайда да айтылбады бул. 65ке чыккандан кийин кетип жаштарга орун берсе жакшы болот эле деген. Эми бул каралып атат маселечи. Бирок эгер ошол вакансия болсо, ошол мектепте вакансия болсо, анда баягы соответственно квалификациясын карайт да. Анан диплому бар болсо, ошондой бир эмгек стажысы бар болсо, ал жумушка алынышка керек. Эгер албай койсо, анда ошол укук бузуу болот да. Кошумча мамлекеттик кызматта 65 жашка чейин чектөө коюлган. Ал эми башка кызматтарда өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектөө жок. Адамдын өзүнүн ден соолугу ошого жооп берсе иштей беришет. Айрыкча бул жанагы физикалык эмгек экиге бөлүнөт да. Кара жумуш анан акыл эмгеги депчи. Акыл эмгегине чек жок да бул. Мисалы үчүн кээ бир жерде 90 жашкан профессорлор деле бар, окуп жүрөт кадимки. Мүмкүнчүлүгү болсо иштей. А жанагындай кара жумуш болсо, ал бир 60 жашта ишемсе жүк ташый албай калышы мүмкүн. Колду калтырап калышы мүмкүн. Дагы бир кызык жагдай, пенсияда кишинин жумуштан кетти деген сөз дагы ошол эле кишинин укугун бузганга да барабар болуп калат. Канча укугун бузуп атат. Баягы свобода труда деп коет да. Эмгек ал жашына карабайт. Эффект болсо иштей берет да. Уюлдук телефон 012 менен бүткөн көрөрман сурап атат. Укуктук жардамды бекерде бересиздерби дейт. Кандай дейсиз? Укуктук жардамдарды бекерде бересиздерби? Бекер. Биздин закондо, акыйкатчы закондо баардык конституциялык кеңештер, арызды кабыл алып, аны териштирүү бүт бар бекер жүргүзүлөт. Ошондой эле бизде жанагы акысыз жактоочулар бар да, ошолорго көбүнчөсүн ошолорго алып барып, ошолорго табыштап, ошолорго жанагы аларга тийиштүү болсо, алып барып ошолордун жардамын көбүнчөсүн ошол жардам беребиз да. Ошолор аркылуу укугун коргоп беребиз. Мына ушул жылдын 10-ноябрдан баштап 10-декабрдан чейин ушул укуктук жардам боюнча бир айлык жүрүп атпайбы? Ушул бир айлык чектерде кандай иштеп атканыңыздар, кандай укуктук жардамдар берилди, эмне иш-чаралар өттү, ошого токтолсоңуздар. Биз жанагы ООЗ-2 боюнча 185 адамга укуктук консультация берилди деп атпайбыз, ал да ичине кирет. Бирок биз жакын арада бул Лига защитников прав детей деген бар уюм, ошо балдардын укугун коргоо боюнча. Анан ошо акыйкатчы болуп бирдегиликте мектептерде жашыруун жана купуя анкета өткөрдүк. Мониторинг өткөрдүк да, анкета таратып. Ал жерде мектептердин классы дагы болбойт, жазылган жок. Кайсы мектеп экенин да билбейт. Жалпы бир баягы наводящий вопрос да жок. Объектив суроолор бар да, ошого мониторинг жүргүздүк. Анан ошол негизинде ичине фактылар чыкты да. Ошо зордук зомбулуктар элементтер бар да. Анан ошонун негизинде биз
Сагынбай Орозбак областық китепканасында ошо тегерек стол жүргүздүк. Жанагы жашы жетелек инспекторлорду чакырдык, бардык мектептерде иштеген, социалдык педагогдорду чакырдык, ата-энелердин жанагы комитеттин төрагаларын чакырдык. Анан ошол жанагы лиганын өкүлдөрү менен бир-бирликте ошонун көйгөйлөрү, чечүү механизмдери, маселелери кандай. Аякта көп талкуу жүрдү да. Ошондо ар бир өзүнүн оюн айтты, өзүнүн көйгөйлөрүн айтты. Эми бир жакка жактуу кылып милицияга одар салганга, же мугалимге одар салганга, ата-энелердин ролу кандай бул жерде, ошонун баарын бир талкууладык да. Ошондо бир аларда дагы мондай законго мондай бир өзгөртүү киргизсе болот эле. Же болбосо ата-энелердин бир жоопкерчилигин көтөрсөк жакшы болот эле. Мондай мугалимдерге мондай шарт түзүп берсе деген ойлорун айтышты. Андан сырткары биз ички иштер башкармалыгынын, областтык башкармалыгынын начальниги Алмазбек Жумабеков менен дагы маектешке өткөрдүк. Ушул боюнча теориялык, практикалык бир жардамдарды кылалы, бир комплекстүү план жаса иштеп чыгып, ошол боюнча бир конструктивный план менен жалпы иштейлик деп. Анан эртең бул 8-inde буюрса ошол театрда бир форум болот, ошол зордук зомбулуктарды механизминен күрөшүү, ошонун тыюунун механизминен иштеп чыгып деп. Ошол жакта да бир чоң бир талкуу болот да. Ошондой биз ошого бир бөгөт коюш керек. Ушул маселелер болду. Андан кийин бул областтык музейде дагы адам укуктары боюнча стендтерди илдик. Ошолорго анан эртең 11-де ал жакта ошо конституциялык укуктар боюнча, анан баары тармактар, эмгек укугу боюнча, үйлөр укугу боюнча, ишкердик, жер маселелери боюнча да ошол жакта мындай бир талкуу болот. Конституциялык кеңештер болот. Ушул иш-чараларга коомчулуктун кызыгуусу канчалык деңгээлде болот? Коомчулук кызыгып атат, катышкан кишилер болуп атат. Мына бул жерде дагы китепканада дагы 9-унда биз ошол жанагы акыл таймаш деген 3 жылдан бери өтүп келатат. Ошонун жыйынтыгын чыгарабыз. Ал дагы ошол укуктук маселелер боюнча балдарды, бүт мектептердин активдүү балдарын чогултуп 3 команда кылып туруп, анан ошол определенный форматта суроолор берилип, ошолорго жооп берилет да. Ошол боюнча 9-унда жыйынтык чыгарабыз. Анан жеңүүчүлөргө биз ошондой белектерибиз бар, дипломдорубуз бар, ошолорду тапшырабыз. Дарегиңизде дагы бир жолу тактап коесуздар, биз сиздерге барат элек дейт. Профсоюздун имаратында 3-этаж 305 кабинет. Дагы бир көрөрман сурап атат, уюлдук телефондун аягы 770 менен бүтөт экен. Облус прокуратурада иштеген Абдулхак деген тергөөчү 200 000 сомдон ашык акча жеген иш боюнча жазылган арызды жаап койгон. Буга кандай карайсыздар? Сиздер кийдик аласыздарбы дейт. Бизге арыз менен кайрылсын, анан териштиребиз. Биз ал факт болбогондон кийин аны биз ал арыз менен ошол өзүнүн доводдорун жазып, көрсөтүп туруп келсе, анан биз териштирүүнү баштайбыз. Демек, урматтуу көрөрман, мына сизде эгерде ушул айтып атканыңыз чын болсо, ушундай мүмкүнчүлүк бар экен, анын үчүн мынакей бизден ушул акыйкатчынын ардагы ыйгар укуктуу өкүлүнө түздө-түз кайрылсаңыздар болот. Дарегим болсо уктуңуздар, ушул профсоюздар үйүндө 3-чү кабатта 305 кабинет экен. Ушундай доомадыңыз болсо сөзсүз түрдө келип бул иштерден жооп сурооңузду узатып, айткандай баардыгын далилдер менен келишке көрбөйт. Мына ушундай мүмкүнчүлүгүңүз бар, эгерде ушундай дооматыңыз болсо бияка да кайрылсаңыздар болот. Ушул акыйкатчы институту мына кандайдыр бир деңгээлде ушул адам укуктарын сакталышына дагы абдан мындай салым коюп жатат да. Эгерде биз буга чейин баягы ушундай учурлар болгон да, тиякта сөзүн укпай, биякта сөзүн укпай, ортодо калган учурлар көп эле болгон. Анын ушул акыйкатчы институттун кирилиши кандайдыр бир деңгээлде биздин ушул укук коргоо органдарын дагы, ошол эле прокуратура, ошол ички иштер органдарында дагы таза иштөөгө үндөй алды окшойт сага. Эмне айтадыңыздар? Таазир тийип алдыбы ушул? Конечно, таазир тийгизет да. Бул жана парламент контролду жүргүзүп атпайбы? Мына парламентте ошол законду кабыл алат. Анан ошонун аткарылышына жанагы баардык министерстводон министрлер чакырып атат, генеральный прокуратура чакырып атат, адам укугу боюнча кандай иш жүрүп атат депчи. Ошол анан биз ошол ушул Нарын областында биз дагы
ошол функцияларды аткарып атабыз да. Сөзсүз түрдө муну жанагы укук коргоочулар да болуп атпайбы? Жеке укук коргоочулар. Аларда үнү угулуп атпайбы? Бир жерде ошондой көйгөй болсо, же болсо адам укугу бузулса, ошо укук коргоочулар көтөрүп чыгып атпайбы? Азыр деген жанагы интернеттин заманы дегенде азыр Фейсбукка чыгарганда ал сөзсүз реакция кылыш керек. Мисалы үчүн арыз бергенде ошол эле жазуу түрүндө алып келип тапшырбастан азыр жанагындай газет аркылуу да берсе болот, Facebook аркылуу, WhatsApp аркылуу, сайтка чыгып, сайт аркылуу жазса болот арыздарды. Баардыгына реакция болот. Анан бул жеке эле тиги адам укугу боюнча прокуратуранын иши, милициянын иши эмес, бул ошол акыйкат жөнүндө иши да. Бул чоң өзүнүн салымы, өзүнүн орду бар акыйкат. Анан дагы бүгүнкү практикада таанып турганыбыз айрыш рынок экономикасы өткөнү. Ушу бизде баягы эмгек келишимдерин сакталбай, ошо эмгекчилер көбүрөөк болуп атат да. Мына Усен мырза, сиздерде да ушундай арыздар келип түшсө керек. Эмгек тартибин сакталышы боюнча. Эмне фактылар бар, кандай чаралар көрдүңүз? Жанакы жогоруда айтып өттүм, ушу эмгек тартиби боюнча 10 арыз даттануу кабыл алынып быйыл. Ошонун жанакы жогоруда айтып өтпөдүмбү? Эмгек акын ала албай жүргөн фактысы, 2 факты, жана башка фактылардын жумуштан мыйзамсыз бошоп калган фактылар барбы? Ушу быйылкы жылы ошондой факты эмеде Кочкордо катталды, жумуштан куугунтук алып атат деген кайрылган бала бакчада тарбиячы болуш деген. Ал боюнча тесттүү жүрүп, баарын тактап, азыркы убакта ал жумуш куугунтук алынбай, азыр отпускага чыгарылды. Анан дагы биз ошону көзөмөлгө алып, азыр ошонун үстүндө иш алып баруудабыз. Ушул акыйкатчы институту райондо дагы аракет жүрүп да же баарын сиздер аркылуу кетеби? Райондо да барбы ушул сиздер? Жок, райондордо жок. Биздин өкүлчүлүктө область боюнча биз 5 районду карайбыз. Жанагындай быйылын ойдоп коет, чыгып укук бузуучу, же болсо биздин ошол жана волонтер деп коет, же болсо жанагындай коомдук башталышта адамдар бар. Ошолор бизге маалыматтарды берип турат да. Анан ошол жеринде барып карай турган иш болсо биз чыгабыз аяка. Чыгып анан жеринде карайбыз да. Жакында эле мына Кочкордо Амантаева Анара деген кыз кайрылган жер маселеси боюнча. Бул жер маселесинде ошол айыл өкмөттүн туура эмес иштеринин негизинде адам укугу бузулган да, ошол жерге болгон. Бул жерде жанагы бизде жарандык укукта жанагы мажбурланган сервитут деп коет. А булардын кызыл китеби боюнча 595 деп жүрөт, 6 сотка жакында. Анан ал киши 2 жер алыптыр дагы, алдын сат, артында үйү бар экен да, алдын өзүнчө 2 жерде бөлүп туруп, анан алдын сатып ийген да, анан өзү көчөгө чыга албай калган да. Ушундай бир кызык окуялар. Анткени аякта дубал жок, баягы ээн жаткан жер да, анан аны эсепке албай туруп эле сатып ийген, анан тиги дубал тосуп баштаганда, анан ошондо өзү чыга албай калып, анан айыл өкмөтүнө мага жанагы мажбурланган сервитут жолго ачып бергиле деген да. Ал көрсө тиги киши ошол жана красный линияга чыгып, анан дубалды тосуп туруп, аны бир 7,5 сотуктай жер кылып сатып ийген да. А тиги комиссия аны эсептеп туруп, ошону муниципалитеттин жерин ачык жер деп чыгарып берген да. Анан ал жогорку сотко чейин барып, ошол жанагы мажбурланган сервитутка тиги чечим чыгып келген. Анан биз жаңы жагдайлар ачылышы боюнча кайра экинчи комиссия түзүп, аны кайра эсептегенде жанагы 1,5 сотук жер бул айыл өкмөтүнүн жери болуп чыкты да. Анын трансформация болуш керек дагы болуш үчүн. Ошентип тигинин жери кемип калып атпайбы? А эгер азыр сервитутту ошол 6 сотуктан 1,5 сотугун берсе, тигиники 4,5 чейин кичирейет да. Эми азыр жаңы жагдайлар боюнча кайра сотко берилип атат да, пересмотр болуп атат. Мына ошентип биз чечип берип атабыз маселесин. Жер таш маселеси демекчи, мынакей дагы бир Нарын шаарынан көрөрмөн сурат. Мен Нарын шаарындагы Эмриз городокто турам, 2 кабаттуу үйдө, мурда бул жерде көп квартиралуу үй болчу. Кийин ээлери, ушул үйдүн ээлери тияк биякты тосо берип, мен азыр эшикке чыкканга эшигим калбай калды. Мэрияга чейин кайрылдым, бирок жооп жок. Силерге кайрылсам чечип бере аласыздарбы дейт.
Кудагы менен киши айткан мисалдай үйүнүн баары тияп тосуп калган экен, тилекке каршы дарегин жазган эмес экен, биз бирок дарегин тактап силерге жеткирип беребиз. Келсе бизге ошол арыз менен кайрылсын, анан биз териштиребиз. Ал жана архитектурага, госрегистрге карап, аны тактайбыз жерин. Анан ошондо чыгат да, анан кимдики ошо мыйзамдуу, мыйзамсыз экен ошондо билинет. Анан соответствующий органдар аны аткарууга Көрөрмандардын жазганына караганда ушул 2 кабаттуу үйдө 4-5-8 квартира болуш керек чагында ошону жазып атат да. Менин билишимче. Эми биз аны арыз менен кайрылса, биз анын жеринде да барып көрүп келебиз. Демек сиздерге барып кайрылса, жеринде көрүп, маселени коюп, чечилишине жардам беребиз. Колдон келишинче. Мыйзам чыгат. Анан эми райондордо азыр жок экен да акыйкатчылар. Ушул багытта кандай бир келечекте белгиленип атабы, себеби облустун борборунан туруп алып алыс көрөндөргө жетиш да кыйын маселе да. Ушул жаатын кандай бир ойлонуштуруп атабы ушунда? Эми баягы баары эле акча каражаттан тартылып атпайбы? Негизи бул өкүлчүлүктүн дагы материалдык техникалык базасын чыңдаш керек. Мисалы үчүн жанагындай автомобиль бериш керек, чыганга. Жана бензинин баягы берет, бирок өзүнчө собственный автомобиль болсо жакшы. Анан жерлерде ошондой өкүлчүлүктөрдүн дагы бир ошол жерде райондордогу бир өкүлдөр болсо, буга эми акча каражат. Курдайда бирден өкүл болгондо да иш жеңилдеп кетет. Баягы 20 жылдыкта чоң конференция болду, ошо адам укугу боюнча. Ошондо 7 мамлекеттин омбудсмендери келди. Чоң талкуу болду. Ошол жанагы ишмердүүлүк боюнча. Анан тиги министрлер кабинетинин төрагасы Жапаров Акылбековичтин дагы менен жолугушту. Анан ошол мыйзам, жаңы мыйзамды кабыл алуу боюнча, бул эми 2002 жылга кабыл алганда бул эскирип калды да. Анан азыркы жанагы жаңы Париж принциптеринин негизинде ошону бекемдөө менен жаңы законду кабыл алса, дагы бюджети көбөйсө, бул маселелер чечилет го деп ойлойм да, келечекте. Уюлдук телефону 05 менен бүткөн көрөрман сурап атат. Ассаламу алейкум дейт. Менин сизге суроом бар дейт. Мен Баташев Нурсейит сахар диетип ооруп дарыланам, учетко отургам. Нарындан инсулин убагында ала албай, салиби десем, анализ кагаздарды сурай берет. Өзүм баса албадым, машинага дагы отуруш кыйын. Жардам бере аласыздарбы дейт. Баташев Нурсейит сурап атат. Бул киши өзү инвалид го. Инвалид экен, сахарды, кант диабети менен ооруйт экен, өзү бара албайт экен. Бирок ушуга жардам берип алып. Мунун өкүлү келсе бизге баягы ошол баягы выпись история болезньдери менен анан арызын жазып берсе, өкүлү келсе, биз өкүлүн кабыл алабыз да, анан бул иш боюнча да иш жүргүзө баштайбыз. Эмне себептен ошону дарылар, бул да адам укугуна бузууга кирет да, эгер ошо положенный лекарствосу сону албай калса. Анда биз ошол жанагы саламаттык сактоо бөлүмүнө биз сунуш менен кайрылабыз. Бул жергиликтүү ушул нарындан дейт, кыскасы ушул нарындын ооруканаларына же бейтапканасына тиешелүү нерсе экен да, жанагы бул кант диабетин ооруп аткан, инсулин алыш керек, бирөө өзү бара албайт экен. Анан менимче биздин дегенден ушул атайын бейтапканда ушундай кызмат болуп атат, ошо инсулинди алып барып сайып берген медсестралар болчу да, мында сиздер тактап берсеңиздер жакшы болот. Анан эми ушул акыйкатчы институту келечекте дагы кийинки жылдарда эми иштердин да болжоп атасыздар. Айрыкча түшүндүрүү иштери бар жаатында. Беркинде арыздар келе берет дечи, бирок баягы өзүңдү жакшы коргоо үчүн өзүңдүн укугуңду жакшы билишиң керек да. Мына ушул укук жаатында түшүндүрүү иштери боюнча эмне болуп атасыз келерки жылга? Жылдын жагын айлап калды. Эми келерки жылга биз өзүбүздүн планды түзөбүз. Мен баягы мурунку план 3 жылдык пландарды карап чыктым, анализдеп чыктым. Эми кошумча менен дагы бир 23 жылга жакшы иш пландарды түзөйүн деп атам. Коллектив менен чогуу. Аны биз Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы менен дагы макулдашабыз. Анан ошо менен кабыл алып, аны иштей баштайбыз. Негизи мындай да. Бийликтин булак эл дейбиз, алар эл ошол өзүнүн өкүлдөрүн жана жогорку кеңеште өкүлдөрүн шайлап атпайбы, биздин эркибизди ошол закон мыйзам катары чыгарып бергиле депчи. Анан жогорку кеңеш мыйзам чыгарат. Аны аткарыш керек. Президент аны координировать этип
баягы конституциянын гаранты катары кепилдиктери берип турат да. Анан ошол жактан негизинен ушу адамдын укуктук аң сезим көтөрүү негизи. Анткени баягы конституцияда жазылган да, жанагы мыйзам алганда баардыгы жынысына карабай, жашына карабай, диний көз карашына баары бирдей. Түк абалына карабай баардыгы бирдей. Президенттен баштап жөнөкөй жарандарга чейин бирдей мыйзам алдындачы. Анан ошонун укугу көбү билбейт бул. Укук деген эмне? Укуктук ченем деген эмне? Анын элементтери кандай? Жанагы ушул укуктук ченемдер негизинде ошо көрсөтүлгөн окуялар, же болбосо аракеттер юридикалык факт деп аталат да. Ошо юридикалык факттын келиши менен анан укуктук мамилелер пайда болот. Жөнөкөй мамилелер бар. Мисалы үчүн атасы менен баласынын мамилеси. Бул баягы бир туугандык мамиле да. Мисалы үчүн атасынан карыз сураса, 10 миң сом сурады да атасынан. Атасы "Мен балам" десе, бул жөн эле мамиле. Туура. Анан балам расписка жазып кой, эртең бербей койсоң мен сотко берем деп, бул юридикалык факт да. Анан бул ошол граждандык укуктук мамиле пайда болду да. Жөн эле сурап могул менин огородума бир иштеп берчи десе, ал жөн эле мамиле. Адамдык мамиле да. Эгер жок, биз эмгек келишимин түзөлүк деди, бул юридикалык факт. Мына ушуну билиш керек да. Анан жана конституциялык укук менен тармактык укуктар бар. Бул конституциялык укук деген жалпы укукту берет да адамга. Мисалы үчүн жанагындай Кыргыз Республикасынын ар бир жараны үй бүлө курууга укуктуу деп турат. Бул конституциялык укук. Эгер ошол 16 жаштагы бала менин конституциялык укугумду бузуп атасыңар, мен үйлөнөйүн десем, сен уруксат бербей атасың. Эмне үчүн конституциялык укугумду бузуп атасыңар? Ал тармактык укукту билбейт да. Конституциялык укугунду айтып атат. Тармактык укукта үй бүлө укугунда ал 18 жашта деп көрсөтүлөт. Эмгек укугунда да ушундай. Эртең күнү бир мектеп окуучусу 13 жашта бала мен окугум келбейт, мен иштегем керек десе болобу? Тармактыктар менен ошолорду чектелген да жашы. Булар события деп коебуз, окуя. Адамдын жашы бул события да. Ал ошол определенный время келгенде анан юридикалык факт башталат да, анан укуктук мамилелер башталат. Ушуну туура жөнгө салыш керек да. Ошон үчүн адамдардын укуктук аң сезимин көтөрүш керек. Кайсы жерде укуктук аң сезим жогору болсо, укуктук маданият пайда болот. Ал укуктук маданияттуу адам эч качан законду буйта бербейт. Ушул дагы бир абдан жакшы түшүндүрүү бердиңиз. Дагы бир жагдан мына бүгүнкү күндө өлкөдөгү эң бир көйгөйлүү маселелердин бири бул миграция. Мына ушу миграциянын таасири нарын облусунда да бар, биз ары бери командага чыкканда көрүп жүрөбүз да. Ушу мигранттардын көбүсү кетип калган, балдары, кыздары же чоң атасынын же бир эжесинин колдон да. Ушу мигранттарды коргоочу, мигранттын балдарын коргоочу да мындай бир иштер барбы? Ушу мигранттар тараптан кайрылуулар болду, менин балама сомдук көрсөтүп коюптур. Же Нарын облусунда мындан тышкарыбызбы? Эми Нарын областында анча деле мен келгениме 2-3 жума болуп калды. Андайды мен байкаган жокмун. Сизде Кусей мырза, сиз эме айтасыз? мигранттар боюнча жалпы бизде маалымат социалдык өнүгүү башкармалыгы тарабынан алып биз ошондой маалыматтар бар, бирок алардан да арстаттануу мындай алган. Бирок барып көзөмөл бар. Биздин Акыйкатчы институтунда ошондой өзүнчө отдел бар, миграция боюнча иштеген. Алардын укуктары боюнча караган отдел бар да. Бизде жалпы карайбыз, бирок ошол мигранттар боюнча андай маселе жок. Бирок мигранттардын укугу дагы андан мисалы үчүн ал бир материалдык көйгөйлөр бар, социалдык көйгөйлөр бар. Буякта жумуш орду болбосо, анан башка жака кетүү аргасыз болуп атат да. Ошону да мамлекет караш керек да. Ошондой ишканаларды ачып, ошолор менен жанагындай жумушчу орун менен камсыз кылыш керек. Анан эл токтолот. Эми баягы курултайда да айтылбады ошо. Жана үйлөрдү куруп берелик деп президент айтпады. Үйлөрдү куруп берелик. Ошол жерде жанагындай чийи заводдорду куруп берелик. Ошондо биз ички миграцияны токтотобуз деп. Анан миграция токтосо, анда үй бүлө дагы ажырашуулар да көп ушундай болот. Бала тарбияланбай болуп атат, зомбулуктар болуп атат дегендей. Мунун баары эми тез эле чечилип кетчү маселе эмес, эми жакын арада чечилиши мүмкүн. Бирок бул боюнча закондор бар. Убакыт учканбыз, бизге бөлүнгөн убакыт да өзүнүн соңуна келип жетти. Мен сиздерге терең ыраазычылык менен мына ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу көрөрмандар, ушу менен Актуалдуу маек программасынын кезектеги чыгылышын
жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Бөлөкбаев Шеримов болдум. Кайрадан Көгүл экран аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.